Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 iPhone'дун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О утуш оңой. Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын катталуучулары. Азиз Сатыбалдиев 1 жылдык тыныгуудан кийин карьерасын улап, мушташууга чыгууга даярданууда. Ошондой эле мыкты мушкерлерибиздин бири Алимардан Абдыкаров да ноябрдын башында боло турган өз беттешине даярдыгын көрүп жатат. Бүгүн дал ушул эки спортчубуздун келерки беттеши жана атаандаштары жөнүндө кеп кылабыз. Видеого лайк басып, пикирлерди сөзсүз калтырып коюңуздар. Алайхан Каймана аты менен октагонго чыгып жүргөн Азиз Сатыбалдиев 18 ноябрь күнү Бириккен Араб Эмираттарынын борбору Абу-Даби шаарында Matrix Fight Night 10 мелдешинде беттеш өткөрөт. Анын атаандашы бразилиялык 32 жаштагы мушкер Фабрисио Оливейра экени белгилүү болду. Анын ММА рекордунда 12 жеңиш, 9 жеңилүү жана 1 тең чыгуусу бар. Ооба, балким Азиз үчүн анчалык кыйын эмес каршылаш болот чыгар. Бирок ал спортчу өз атаандаштарын муунту ыкмасына салып, жана техникалык нокаут менен уткан учурлар да кездешкен. Андыктан бразилиялыктардан өзгөчө партерден абайлаш керек болот. Фабрисио Оливейра акыркы 4 беттешинде бир гана жолу жеңишке жетип, үчөөндө утулуп калган. Түрдүү уюмдарда мушташып жүргөн мушкер. Ал эми Азиз Сатыбалдиев өзүнүн акыркы беттешин былтыр 2021 жылы сентябрь айында өткөргөн. Анда ал каршылашы Асланбек Каровду калыстардын бирдей чечими менен ММА Series 39 мелдешинде жеңген эле. Азыркы кезде жеңишке суусап турган маалы. Убагында эсиңиздерде болсо, Азиз UFC'ге барат деген кептери тарап, бирок ал маалыматтар чындыкка дал келбей калган. Айтор бул жолу Азизге жеңиш каалайбыз. Ал эми Алимардан Абдыкаров аттуу мушкерибиз 4 ноябрь күнү Москвадагы ЦСКА аренада бразилиялык Майкон Силван менен мушташат. Эске салсак, Алимардан акыркы беттешинде ушул жылдын июль айында UAE Warriors 30 мелдешинде мушташып, Мурат Магомедов аттуу мушкердин спорттук мүнөзгө жатпаган кыялынан улам утулуп калган. Албетте, ал жерде Алимардандын өзүнүн да катасы болгонун адилеттүүлүк үчүн айтып коюшубуз керек. Бирок биздин мушкер атаандашы ошондой абалга туш келип калса, чабуулга барбайт эле. Аны ишеним менен айтсак болчудай. Ал кармашты унутуп, кийинкиге башпага турган учурда келди. Келерки атаандашы Майкон Силван бир топ тажрыйбалуу мушкер. 18 жолу жеңишке жетип, 6 жолу жеңилип калган рекорду бар. Акыркы беттешинде алда биздин спортчудай эле каршылашына ACA уюмунда жеңилип калган. Баса мушкерлердин беттеши ACA 147 мелдешинде Юсуф Раисов менен Эдуард Вартанян баштаган турнирде өтөт. Демек, чет элдик күйөрмандарга да кеңири таанылууга жакшы мүмкүнчүлүк пайда болууда. Майкон Силван тууралуу улантсак, партерде да, бутта туруп мушташууда да оңой эмес каршылаш. Физикалык жактан да мыкты. Эмнеси болсо да Алимардан анын айласын табат деп үмүт кылабыз. 30 жаштагы ал спортчу муунту ыкмаларын жана кайруу ыкмаларын жакшы кылары белгилүү. Дал ошондой жол менен атаандаштарды утуп келген.